Бобек Ажыкеевдин ордуна келген министр Шамырканов Бобек Ажыкеев Токойду талкылап атканда дайыма жанында отурсуң да. Токой высокий степень заражения болгондо деле жанында жүрдүм. Азыр Кудайдан болуп, урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин буйругу менен министр болуп калдым. Бирок урматтуу министр, урматтуулуктан кетпегиле. Азыр деген жердешчилик, өкүл бала, өкүл ата мафиялашып кетчилер бир заматта. Улам бир мафиянын куйругун кезип отуруп Садыр Нуркожоевич чарчады. Билем эмне болуп атканыңарды. Мындай күчтөнүп, тууган, өкүл бала, өкүл ата чогула калып, лесхоз дальше чирители деп атасыңарбы, я. Дальше жок кылалы деп атасыңарбы. Лесхозду Токой чарбаны бөлүш керек. МЧС өзү военный өзүнчө кетсин. Токой чарбаны өзүнчө бөлүш керек. Минприрода менен Токойду кош керек. Геология өзүнчө болсун. МЧС өзүнчө болсун. Бүт баары эле баягы контролирующий орган күчөп кеткен. Көзөмөл, бир хозяйственный иштер жок. Бир хозяйственный иш жок. Бул Токой, бул хозяйственный иш. Кимдир бирөөнүн өкүл балдар, земляктар деп баштасаңар, Садыр Нуркожоевич жаңы айтты. Эч кандай жердешчилик болбосун деп. Жердешчилик көлөкөдө жүрүп, анан кийин асманга учуп чыккан шуңкар болбогула. Токой деген бүгүн мына мен Токой жөнүндө көйгөйүн мен көтөрүп келдим. Токой жөнүндө бир сөз айттыңбы ошо жерде Шамырканов? Ушунча жыл министрликте иштеп туруп, Токой мындай болот деп бир айттыңбы? Айткан жоксуң. Ажыкеевди гана кол чаап турдуң да. Эми бүгүн келип алып Токойдун баарын аралаштырып, өзүң каалагандай кылып, жердешчил ар кандай политика жүргүзбөгүлө. Күчтөнүп баратат артилерде клан. Билем го эмне клан экениңерди. Күчтөнгүлө, бирок эч качан жердешчиликти өкүл бала, өкүл менен токтотпой. Кадыр деген ушундай оор тагдыр, оор заман келатат. Акчанын кулу болбогула. Эң оор заман келатат кадыр. Дүйнөлүк катастрофа келатат, биологический война келатат. Акылдуу, кыйын гана кишилер сактап калат биздин өмүрдү, биздин жашоону, биздин жаратылышты. Урматтуу Каныбек Туманбаев, урматтуу өкмөт башчы, баарлар көзөмөлгө алгыла. Кадыр бүттү, ал заман бүттү. Кадыр деген аман калышты ойлош керек. Аман калыш керек, жаратылышты өз ордуна кайтарыш керек. Мен аябай чоң мониторинг кылдым. Кекилик, Минприродага каршылыгым жок. Минприрода Мусаев иштеп атат. Мусаев эми аяна чыгат го деген үмүтүм бар да. Токой тармагына Аскат Кысановду коюшуңар керек. Аскат Кысанов гана жаратылышты сактап калат. Эч кандай политический играларды ойнобогула. Жаңы эле чыга калып, силер мындай түн ичинде жатып алып эле идея план түзө бересиңерби? Же наперед ойлойсуңар? Акыбал оор кадыр. Жаратылыш 100% оорулуу. Токойдун баары оорулуу. Жалал Токойлордун баары жок болуп баратат. Бизде эмне деген оорулар келди? Мафия болуп кетпегиле айлантып. Кыргыз элим, кадыр биз деген адистер керек. Именно ветеринарный служба жайыт эмени өзүнчө департамент кылып күчтөнүш керек. Именно ветеринарный службаны президентте кылыш керек. Же күчтөтүш керек да, ветеринарларды күчөтүш керек, лабораторияларды алып келиш керек. Именно начар болгон жерлерди күчтөнүш керек. Кыргыз элим политика деп жүрө берген болбойт. Токойду күчтөнүш керек. Бир да Токойдо эме жок. Жумушчулар жок. Токой өзүнөн өзү жок болуп баратат. Пожар өчүргөн, чуркагандар кереги жок. Бизге деген эртең 50 жылдан кийин Кыргызстан 4% Токой 10% болгондой. Эртең айлана чөйрө тазаба бергендей ошо алып бара турган адистер керек. Кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, жаратылыш жагынан өзгөчө бир аз дүйнөлүк климат өзгөрүү катуу болуп атат. Адистер гана керек. Шоумендердин заманы өттү. Жердешчилик, тууганчылык, өкүл бала, айылдаш деген эч кандай вопрос көтөрүлбөш керек. Ар бир вопрос, эгер ошондой бир нерселер жаралса, жердешчилик.
президентке жетет баары. МЧС министри Шамырканов мамлекетке кыянаттык кылба, түз иштегенге аракет кыл. Түз иштегенге. Түз иштешибиз керек кыргыз элим. Ал ойной турган эме жок. Токойдун баары оорулуу. Мындай адам болсоңор дагы эле эмне деген адам салыптыр, Эмне үчүн анда Садыр Нуркожоев реформа кылып атат? Эмне үчүн адистерди иргеп алып келип атат? Токтоткула андай эмеңерди чоңарды. Асхат Кысановду койгула, Асхат Кысанов Кыргызстан Токойун бүт сактап билет. Жана таласыктар да билет, Жалал Абад да билет, Ош да билет. Кыргызстан үчүн иштей турган киши.